Минтип Бишкектин бир бурчунда мыйзамсыз курулуштар бузулуп атса, башка жагындагы тургундардын турак жайына көгүлтүр от киргизилди. Тагыраак айтканда, Жеңиш жаңы конушунда 1320 жашоочу газ менен камсыз болду. Коңушту газдаштырууда аткарылган иштер талаптарга ылайык жана тастыкталган сапаттагы материалдар колдонулган. Актилек Гүлжигит кызы теманы улантат. Жеңиш жаңы конушуна көгүлтүр оттун жетиши тургундардын жашоосун бир топ жеңилдетти. Бисмиллахиррахманиррахим. Алайым мындан ары биздин отубуз өчпөсүн, мынтип жаркырап күйүп турсун. Абдыкапаровдор үй бүлөсү көгүлтүр отту 6 жыл күтүшкөн эле. Үй бүлөнүн тилеги орундалып, алардын үйү биринчилерден болуп газдаштырылды. Абдыкапаровдор үй бүлөсү күндөлүк тиричиликти жеңилдеткен көгүлтүр оттун келгенине дагы деле ишенбей турушат. Газ келе электе турмуш бир топ түйшүктүү болчу дешет. 6 жыл мурун көчүп келгенбиз, анда мынтип ойлободук эле. Мына Газпромдун бат мынтип бизге газ киргизерин. Эми дагы жаңы конушта да кемчиликтер бар. Газпром ак жолтой болуп, артынан жолубуз оңдолуп, канализация кирсин, жашоочуларга жакшы шарт түзүлсүн. Бул жолу 1320 жашоочу газ менен камсыз болду. Печка менен көмүр ташыгандар көпчүлүк үйлөр бизде жетишкен. Азыркы кезде bir gaz balon 550 сом турса, булар ошо 550 сомго bir gaz balonду алып 20 күнгө жетчү. А бүгүнкү күндө буюрса, бул газ ашып кетсе bir 100-150 сом болот, зато күндө үйүндө газ болот. 2016 жылы Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкектин 7 жаңы конушун, 2 айылын жана 3 көчөсүн газдаштырды. Алар Керемет, Касым, Щербакова, Бурдинская, Саламалик, Жеңиш, Балбан Таймаш, Кайыңды, Керамическая, Мыкан. 2017 жылы Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун 15 жаңы конушун газдаштыруу мерчемделүүдө. Жыйынтыгында 20 миңден ашык үй көгүлтүр от менен камсыз болот. 2030 жылга чейин Кыргызстанды газдаштырууну 62%га чейин жогорулатып, 400 миңден ашык конуштарды көгүлтүр от менен камсыз кылуу планы бар. Жеңиш жаңы конушун газдаштырууда газды жөнгө салуучу жаңы пункт ишке берилген. Аткарылган иштер талаптарга ылайык болуп, тастыкталган жогорку сапаттагы материалдар колдонулган. Актилек Гүлжигит кызы, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.